Ассаламу алейкум, биздин катталуучулар, достор. Мен муну кармап алгам себеби мен дагы уста болот окшоймун. Бул жакта ушул досубуз, Эламан досубуз. Ош облусу Өзгөн районунан келип олтуруп, мына үйүңүздөрдүн ичини жаңы технология менен бир күн ашып кетсе 2 күн, Эки күндө шубап бүтүрүп берет. Бардыгын азыр ушул досум өзү сиздерге түшүндүрүп, болгон сурооду ушуга бере беребиз. Баштадыңбы досум, а? Биз менен чогуу болуңуздар. Азыр Эламан досубуз өзү бир четтен айтып түшүндүрүп кетет. Биз азыр Кызылкиядан кийинки Салиева деген жердебиз. Альянс медицина борбору Москва шаарында сапаттуу медициналык кызмат көрсөтөт. Биздин клиника бардык стандарттык талапка жооп берет. Биздин кызмат стоматология, гинекология, терапия, урология, лор, травматология, неврология, хирургия, сүнөткө отургузуу, кардиология, ЭКГ, УЗИ, анализдин бардык түрлөрү жана заманбап үлгүдөгү гастроскопия аппараты менен ашказаныңызды текшертип кетсеңиз болот. Белгилей кетсек, жума күнү тиш алуу жана терапевттин кабыл алуусу акысыз. Эч убактысы дем алышсыз. Эртең мененки саат 10дон кечки саат 8ге чейин. Биздин даректер: метро Тульская, улица Павловская, 18, строение 2. Байланыш номери 8926 313 9597. Жана метро Байковская, улица Ленинградская, шоссе 21. Байланыш номери 8915 111 33 10. Орну дарылганча алдын алган жакшы. Ден соолукта болуңуз. Ассаламу алейкум жамаат, амансыздарбы? Кудай кааласа бүгүн биз сиздерге немецкий аппараттын жардамында подмаяк штукатуркабызды көрсөтөлүк деп чечтик. Андай эмесе, ичкерде болгон ишти көрсөтөт эле. Бул баягы көрүп жүргөндөй аппараттын жардамында подмаяк штукатурка, немецкий аппараттын жардамында полный материалдар өзүбүздөн маяктар коюлуп, аппараттын жардамы менен чачылат. Андан соң маяктарды алып, маяктын ордун жамап, мынтип кырабыз. Жигиттер мынтип кырат. Анан кийин мынтип өзүнүн губкалары бар, полный. Мына окшот. Тип мындай кылып, тышка өзүнүн мындайча айтканда каймагын чыгарып, мунун өзүнүн немеси чыгат да, каймагы чыгат дагы. Андан кийин мынтип шпатель менен бир сире өтөт. Тегизделип, Тегизделет. Анан бунун үстүнө уже обой жабыштыра берсе болот. Жабыштырса болот. Жабыштырса болот. Бир 90%, 85-90% уже обойго даяр. Анан эгер краска кылам деген болсо, бир сире финиш берип коюш керек. Эгер краска кылам деген болсо, бир сире Финиш бериш керек. Финиш бериш керек. Бирок бир суроода бул мисалы биз ручной мурда кылганда ушул жерде мен да көрүүчүлөр суроonu берип кетейин, унутуп калдык. Тип кол менен урабыз го? Ооба. Көрөк мындай чапталат. Сиздердин аппаратыңыздар алдында көрсөтүп бересиздер, мынтип Бул да теги чачылат. Кармаганы мындай сапаттуулугу жөнүндө. Сапаттуулугу Жакшы эле кармайбы? Жакшы кармайт. Мына жерлерден деле көрсөңүздөр болот. Бул кыштын мисалы мындай ыстыктарына напор менен чачылып кирет да. Мындай каттуу чачылып кирет. Азыр бул жактарын деле көрсөтөбүз. Бул жактар уже шуал бүткөн. Кудай кааласа откоздору калды. Бүтүп калышына келиппиз да. Ооба, бүтүп калышына келдиңиздер. Мына откоздорду бул жолу бүтүрүп көрсөтөлүк десек, буга успет этпей калдык. Откоздорду, Откоздорду успет этпей калдык. Мына уже гладкий да. Тегиздигин да аласыздар мындай. Тегиздигин да алабыз. Лазер менен коюп. Тегизин болгондо. Бул жакта токтоп болуп чачылат. Чачылат ушундай. Болуп чачылат экен бул, ооба, ушундай болуп чачылат. Мына напору менен. Напор менен чачылат да, мына жакта аппарат. Өчүт. Башка. Аппарат көрсөтсү? Мынакей. Аппарат ушул экен. Аппарат жөнүндө түшүнүмө берип кетсеңиз. Бул смесь өзүздөн, мына материалы полный өзүздөн готовый мешокто келет да. Сухойло бул жака салабыз.
Мына көріп жатсаңыздар, сой ушул жака салабыз, мына через мына шинек менен айланып, суу бар жагы бул жака подключать этип койгонбуз. Өзү сууду тартып алат, Өзү тартып алат, өзү аралаштырып, бул жактан чачып берет. Но смесь деген эмне деген раствор бул? Бул смесь деген Аслан деген. Аслан, бул өзүбүздөн чыгабы? Кайсы? Жок, бул өзүдөн чыкпайт. Бул өзү жасаганы түрктөр жасайт. Жасалып чыккан жери мына Өзбекстан. Мындай шпаклевкага окшош экен да, мында карасаңыз, ошондой. бирок шпаклевка эмес бул. Бирок шпаклевка эмес. Бул атайын ушуга чыккан да, полный лабораториядан өтүп, баарын карап ушуга чыгарган да. Элеман мырза, эми суроодо мындай, адамдарды уже канчалаган үйлөрдү шыбадыңыздар, ама жасап берип шыбап бүттүк. Мындай айтыңызчы, адамдарда мындай отзыв кандай болуп атат, мындай жакшы дешеби? Буну буга кызык. Баасы мисалы шыбатканы, мындай колдо шыбаткандан ушу жөнүндө айтып кетсеңиз, экономдук жагыбы же мында көбүрөөк чыгым кетип калабы, кандай? Бул берки шыбактардан караганда бул шыбагыбыз эми триатлонда мындайча айтканда. Бир сыра баягы мисалы улай шыбак кылса же кум шыбак кылса, кум шыбак кыл, анан үстүнөн ротпан тарт, ошондойлор болот го. Расход көбөйүп кетет. Расход көбөйүп кетет. Анан баягы семент алып кел, ак алып кел, кум алып кел, андай жок. Полный биз өзүбүздө готовый келебиз. Келсеңиз бир жолу суроо. Муну азыр караңыз. Бизде көпчүлүгү кум шыбак кылат, баары бир сементке, союз убагына сементке ишенгенбиз. Могул жерде азыр мына кирпич жөн элечи. Ушунун үстүнө эле ушундай шыбап койгондо, ушунчалык мындай жакшы кармап калабы ушундай катык? Ушунчалык жакшы кармап да катык болот муну. Көпчүлүгү бизде өткөндө дагы бир видеодо көпчүлүк ойлоп алыптыр буну. Шпаклевка, мисалы билесиз, шпаклевка түшүп кетет. Түшүп кетет да, ал болбойт ал. Анан еще бул сместин ар кандай түрү бар да. Ар кандай түрү бар. Ар кандай түрү бар. Азыр мисалы бул жакшысы да. Анан мындан арзаныраактары ham бар. Сенасы арзандай берет. Шыбактын сенасы арзандай берет. Смеске карап, качествосуна карап, шыбактын баасы кете берет да. Шыбактын баасы кете берет деңиз. Ошондо сиздерде өзүңүздөрдө техника, ушул растворду дагы өзүңүздөр алып келесиздер. Үйдүн ээси, значит, только ушул доставкасын кылып беришет. Мисалы азыр доставкасын уже. Доставкасын. Биз мынаны Оштон алып келебиз. Оштон алып келгени хозяин доставкасын кылып берет да. Ушул смести алып келип беришет хозяиндан. Бир мешок канча жүрүңүз бул жакта мындай кабыгын көрөлүчү? Бул сместин мисалы килограммдап саналабы энди мындай? Бул мисалы эсеп менен. Мисалы 200 квадрат болгон болсо, 200 квадрат болгон болсо бир 130-120 мешоктун атарабында Оштон доставкасын кылып бериш хозяиндын моюнда. Бир кабык канча эмне баасы? Аслан деген экен, Бул Аслан деген. Ооба. Мисалы биз азыр мына баасына токтолсок, баасы квадрат 630 сомдон башталат. Хозяин 630 сомдон квадратына төлөйт. Бул смеси, ошо работасы, мына маягы, жана башка ошол майда-чүйдөн расходный материалдар бардыгы ошол жерде. Квадрат. Ошонун ичинде. Хозяин бир гана доставкасын алып келип берет. Үйүнөн суусун, светин, тамак-ашын даярдап берет, болду. Доставкасыга жол коен. Типа жол кирасын төлөп берет. Жол кирасын төлөп берет. Калган бүт ошо 630 сомдун ичинде. Өзүңүздөрдө тең. Эми азыр бул жерде 1, 2, бул жакта 3, 4, 5 бөлмө экен, 5 бөлмө. Эми чамаңызда канча кап кетти эми ушул жерге? Бул жерге бир өзү бул жер 300 квадрат болду. 210га алып келдик. 210 га. 210га алып келдик. Кудай кааласа бүгүн бүтүрүп чыгабыз. Кече баштаганбыз. Бүгүн бүтүрүп кетебиз. Баасы примерно эми ушул үйлөр мындай айта алсаңыз, сыр болсо айтыңыз, канча болуп калат эми акча? Ушуларга да кызыктуу да адамдарга эми эсептеп көргүс келет да, мисалы мындай. Примерно мындай баасы эми коркпой эле айтыңызчы. Мисалы мынандай да. Мисалы 100 квадрат бирөөнүн 100 квадрат үйү болгон болсо, 63 миң акча менен ушундай теп-тегиз шубак болуп бүтөт. 63 миң акча менен. 63 миң акча менен ушундай теп-тегиз болуп, шубалып, полный готовый биз келебиз. Доставкасын алып келип берет. Оштон каласа өзүнүн техникасы болсо, өзүнүн машинасы, портери. Нарак бере менен 60 миң, 70 миң дең. 60 миң, 70 миң. Ошо доставкасын алып келип берсе болду. Эми суу бар барыбызда эле. Свет бар дегенде. Эми ичине тамак аш деген. Тамак ашын эми мисалы колдошуп атса, оюңузду айтыңызчы, мындай усталар катуу иштесе канча күндө бүтөт деп ойлойсуз? Сиз устасыз. Эми буну колдошуп алган болсо, бир жуманы арак бере алганда болушу мүмкүн. Азыр эми мындай антип айткан болсок, кээ бир айтышы мүмкүн, бул өзүнүкүнү мактап атат деп. Кенде эле эми адамдар болушу мүмкүн да. Жок, ошондо ham
Практически шунча аракет кылганда 500 şu bir cuma ketip Bir jumada anın işi anın tamagını bak, çayını ber. Жүрүңүз сүйлөгөнчө бөлмөлөрү көрсөтөлү мына караңыздар. Бир бөлмө мына узун чоң бөлмө караңыз. Бул жак магазин болот экен, а? Бұл жа магазин болот экен. Мына эки беттер азыр жаңы чачылып бүттү да. Анан бул жактар уже кургады, эки бет чачты. Анан мына түздүгүн көрсөңүздөр деле болот да. Ошону как раз көрсөтпөдүңүз жаңы. Жакшы Ушу болот. Але түздүгүн деле байкасаңыздар болот. Токтоп туруңуз алдына, жакын барып көрсөтөм азыр. Мына туугандар мына. Түздүгү. Полный лазердин жардамына коюлуп. Лазерди Лазердин кармап туруңузчу. Окей. Бир фото. Сүйлөй бериң. Лазердин жардамында коюлат да, маяктарды коюп, маяктарды алган соң жанын наркы бетте балдар кырып атат го. Полный бул жактан кырып, андан кийин затыркасы болот да. Азыр мен мына көрдүм бурун. Төп-түз чыккан. Мына немеси деле, мисалы плюс кадайын дегендер болушу мүмкүн, ылдыйын деле интерес болот да адамдаргачы. Мына ылдыйын деле көрсөңүздөр болот. Коюңуз. Ылдый. Мына көрдүңүздөр туугандар. Ооба. Тегиз. Байкасаңыздар болот, мисалы. Обойду шуна уруп коет деңиз, Обойду ушундай уруп коет. Базар. Же жашай берет. Эгер ушул шубак бойдон жашап турам десе деле боло берет. Бунун эч кандай зыяны жок. Сууктуу. Суук, жок, бул наоборот ысык болот. Ысык болот. Бул наоборот ысык болот. Бул 85-90% даяр болот дегенибиз. Эми кээ бир жерде мынаны көрүп атасыз, мына окшогон нерселер жабышып калат. Да? Обош келип сразу эле жабышып берет, бир сире карап. Бул бирок мындай Elemamız şpakulovkaga окшоп кетет экен, Ошого эле окшоп кетет. Бул перлит перлит составын билгенсизби? Буга эми перлит кошулат. Перлитти билсеңиздер керек. Чен берки немелерге караганда жылуу болот да. Мисалы азыр бизде көп уруп атпайбы, газоблок, дагы ошо нерселер жылуу болуш үчүн депчи. Тип ошол сыяктуу эле болот. Бул газоблокко, камкышка, пышыккычка баарына кете берет. Ушул раствор өзүбүздөн чыгып чыкпайбы? Бул өзүбүздөн чыкпайт. Эми чыгып атат бирок. Бирок мынан Турциядан гана чыгат. Ооба, ушу турсттар жасап атат, Өзбекстандан келип атат да эми. Азамат караңыздар Жүрүңүз наркы бөлмөлөрдө көрсөтөм. Өзүбүздө жасалгандар деле болуп атат, бирок мындай эмес да. Мен мисалы мына немелерге кээ айтат да. Мына өзүбүздөн деле жасап, сенасы арзан да мунун. Өзүбүздөн жасалган шубакты шубап бер десе, 500 сомдон шубап беребиз. Бирок ол мына местный ротбанд. Ал баардык магазиндерде деле сатып атат го. Аны бирок шубагандан көрө кум шубак же ылай шубак кылып койгон дурус го деп ойлойм да. Түшүп кетет да. Түшүп кеткенден кийин мисалы запахы бар. Прям гипс. Ошо жазылганда эле уже гипс болуп турат да баягы. Ал муздак болуп калат. Бул аппаратыңыздар ham сыр болсо 1 миллион турса керек, а? Эми ошол 1 миллион турат экен, короче. Мына жактарын кече чачкан элек, мына кургап калды кээ бир жерлерчи. Анан кургап калышты. Куруп баштапты, ала-була болуп, а? Ооба, ошондой болуп кургап калды. Тегиз караңыздар мына, тегиз турат. Кудай калса жигиттер откозду баштапты. Осоң бияк беттен болуп. Ассаламу алейкум. Иштер илгери болсун. Откозду башташып катыр утат. 4-500 стакенсиздерде, а? Ооба. Жак тегиздешип, мынтип караңыздар мындай уровень менен тегиздейт экен. Көрүп алыңыздар. Эми кайсыл жерге чейин бара аласыздар? Айтыңыз. Кыргызстандын бардык жери мына Бишкек жакка өтпөйбүз. Бишкек жакка? Ооба, Бишкек жакка өтпөйбүз. Ал жакка өтөсүздер. Ал жакта башка бригадалар бар. Башка бригада. Мына түштүк регионунун бардык жерине барабыз. Буюрса түштүк регионун өзүм тейлейм депсиз да, э? Ооба, ошол жакта өзүбүздө бир 2-3 бригадалар бар. Мына Баткен, Ноокат, Ош, Жалал Абад, Өзгөн бүт жагына жетиштүү. Кудай калса бригадалар жетиштүү, балдар баары специалист. Так. Уже Метр квадратын айттыңыз. Раствор жөнүндө айттыңыз. Техникаңыз жөнүндө айттыңыз. Дагы акыркы сөздөрүңүз кандай сөздөр айтып кетесиз? Сүйлөп кетиңиз. Метр квадратына бир жолу айттыңыз. Метр квадраты бардык жерге 630 сомдон. 630 сомдон стенага карап кетет. Эгер кээ бир туугандарыбыз бар да, стеналар кыйшык же дагы башка кыйшыйып кеткен стеналар, уже алар ошон башкача стенада кетет да. Ошол расход көбөйүп кетет да. Ушуну раствор менен тегиздейсиз, түздөйсүз. Ушуну эле раствор менен тегиздейбиз. Уже кыйшык болгон болсо, уже раствор көбүрөөк кетет да, стена кичине жогорулап калышы мүмкүн да. Эми кээ бир адам кыйшыгыраак болсо, кыйшыгыраакка бере бергилесе кандай кыласыздар? Ал жагын келип сүйлөшөбүз.
Бар жан сүйлөшүп, келишип, кеңешип кылабыз. Жакшы. Кудай калса 4 жылдан бeri иштеп атабыз. 4 жыл болду. Мен ойлойм бул элдин бир 50-60% эле уже түшүнүп калды. Эсептеп көргөн адамга ушул утук да. Ушул утук болуп атат. Утук да, эсептеп көргөн адамгачы. Мына устакелер буга чейин мен бир жолу видео чыгарганмын. Ошондо бул бригадир шеф Элема мырза өзү жок болгон. Өзгөнү деп деле ачыгын эле айтып кое берелем. Өзүңүздүн каяктан келгениңизди. Азамат мына алыстан келип, мына ушул жерде бизде конок болуп, ушинтип үйлөрүбүздү бат, экономия, жылуураак кылып иштеп берип жатат. Ошондо өзү жок болгон, бирок видео чыгарган элек. Азыр мына өзү келди, каршыңыздарда турат. Бүт суроолорду колдон келишинче бердик. Эгер дагы түшүнбөгөн суроолор болсо, мына жердеги номер калтырдым. Чалып сүйлөшөсүздөр. Кыргызстандын бардык жери. Кышында кана айтмакчы, кышында айнектер жабык болсо, Кышында эми иштей минусовой бересиздерби? температурада уже болбой калат. Анан бир кичинераак жер болгон болсо, кичине жер. өзүбүздүн баягы пушкалар бар. Мм. Плюсовой температурада кылып шубай беребиз. Кыскасы, ал жагындагы бир Ал жолун таап жагындагы аткенсиздер бир да. жолун табабыз. Жакшы. Будан тышкары дагы эмне иш кыласыздар? Мындай секреттерди бөлүшүп кеттиңиз. Биз азыр Радийный потолок эмелер. жок, андайлары жок. Биз эми мына аппараттарды алып келип алганбыз. Ушунун аркасы менен жүрөбүз. Только шуну менен эле Толук ушу менен жүрөбүз. Жакшы. Болду анда сизге буюрса чалышат деген үмүттөбүз. Туугандар, Каласа. чалыңыздар. Эламамызда Түшүнбөгөн сурооңуздар болсо, сала бересиз. Мына азыр мына жерде шыбап койду. Бул эми акыркы суроо. Жакшы эме болсо температурада бир суткада катыйбы? Уже катып калат мына кече катты, кече шубаган, уже мына каттык. Кээ бирлер ойлошу мүмкүн да бул мына жумшак кол кирип кетпейби, не болуп кетпейби? Бул эч кандай андай болбойт да. Мына кол кирбей атат, басып көрүп атам мына. Мына кече шубалган жерлер мына уже үстүлөрү кургап калды. Бирок бунун алды нын да. Нын деңиз. Алды эми секин кургайт. Бир 10 күн, 15 күндө уже баары кургап калат. Болду анда. Кудай кааласа иштериңиздерге ийгилик. Эмне дейбиз? Туугандар, чалыңыздар, эконом. Чындыгында эконом. Сапаттуу өткөнүңүздө суроо бергенсиздер, көпчүлүк комментарий жазып, мына ол жерден дубал кармабайт, түшүп кетет, тиги бу дегенсиздер жок. Мына бекем болгон үчүн адамдар шыбатып жатат. Дагы бизди Элема мырза чакыртты мына. Кой дос, өзүң эле келип дагы бир кызып деп. Кадамжайчылар, кадамжайскилер, басыңыздар лайкты. Короче, лайкты басыңыздар и үйүңүздөрдү батышып атыңыздар.